Assalamu alaikum dostlar, arvаңыздар амансыздарбы? Баарыңыздардын бүгүнкү улуу жеңиш күнүңүздөр менен, майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биз кайрадан Индиядабыз. Индияда больницадан азыр үйгө кетип бараткан чагыбыз. Эмне менен кетип атасыңар деп таң калып атсаңыздар керек, Биз кадимки Наста кетип бараткан сары биздин тил менен муравей, бул жакта тук-тук деп коюшат. Тук-тукта кетип баратабыз. Тук-тукка негизи булар бизнес такси катары колдонушат. Карасаң ар биринде бирден эле киши болот. Бирок негизинен 10 кишиге чейин көтөрө берет экен. Бул жакта основной таксилер тук-тук деп ушулар элди ташып кызмат кылат. Айтап кой, айда. Мынакей. Мына көрдүңөрбү? Бир эле киши мынтип заказ кылып алат. Мынакей. Биз болсо, достор, биз болсо Монти 5 оз биригебиз дагы. Кыскасы мына ушундай. 5 оз 10 кишиге чейин биригебиз дагы тук-тукка жармашып алабыз. Мына ушинтип анан кете беребиз дегендей. Могу жолдун жээгинде уйларды көрүп атасыздарбы мынакей? Ой, семиз уйлар. Булар уйларга сыйынат да. Булар уйларга сыйынат. Мына Индияда жашоо ушундай. Тук-туктун эмнеси жакшы, тез жетесиң да, пробка болбойт. Шамалда эки жакты көргөнчө дегендей. Уйлары да такыр башкача да, мүйүздөр узун экен. Анан көрүп атасыңарбы? Жиш машиналар жүрөт, дистанция деген аралыгы ашып барса 1 метр. Мына адамдар өтө берет. Светофор деген жок. Пешеходный тротуар деген жок. Эч ким менен эч ким иши жок. Сигнал деген бекер берди, каалаганча басат. Бирок анын сигналын бир карап койгон киши жок. Мынакей. Индиянын жашоосу ушундай. Көрдүңүздөрбү? Мол какаодон эмесинен жыгачынан жасалган шатлар болчу. Шатлар көрүп атасызбы? Мына ушундай. Анан Индияда онундай бийик домдор, өнүккөн мындай имараттар, көз жоосун алган бийик имараттар дагы бар, достор. Мына ушундай. Биз болсо бул салам алейкум. Чими Буратты көрдүңөрбү? Чими Буратан бизди көрүп таң калып атат. Индияга келсең, жыргал жашоо жок. Албетте больницага келесиң, больницадан үйдөн больницага ушинтип эле күн өтөт бул жактан. Анан жолдорун көрүп атасыздарбы? Буга чейин мен көргөзгөм. Жолдорунда бир яма жок. Четте кадимки тротуар, пешеходный, чекесиндечи. Байка! Эже турбайбы? Ушундай. Аялы, эркеги баары бирдей мине берет бул жакта. Көрдүңүздөрбү? Жолдун эки бетинде көбүнчөсү мына ушундай биз кетип бараткандагы тук-тук. Сигналды басып туруп атасыздар да. Музыка менен кетип барат. Ушундай. Ушундай достор Индия. Индиядан жалпыңыздарга кереметтүү салам. Баса мен эмелерин көргөзмөчү, спидометр 40та кетип барат экенбиз. Биз кетип бараткан муравей болгону 10.000 километр жүрүптүр. Жак экен айтып коюм, бул жака жак. Индияда жолдун жээгинде жашай берет. Kaldık больницадан үйгө чейин 10 минут алып жол. Кадимки Кыргызстандагыдай көң жаап аткан бул жакта. Эң ушу эмеси бул жакта тазалык жок экен да, калганы чыдаса болот. Тазалык кыйын. Кадимки көң жаап аткан караңгы.
ушундай үйгө чейин тартып барып коем өбөрөтөла. Шашпай айдабай. Каралачы мына жолдун экисеги. Булар тазалык деген нерсени билбейт экен да. Эч нерсе билбейт. Уят болот ана бири-биринен уялыш деген нерсе деген жок булардачы. Мына жашоо. Оме жуунат конундай. Ana ke. Жанында эле өзүнчө эле ресторан ана. Кыскасы могул жерде эле өзүнчө эле ресторан, нарагында эле байкуш жөн жашоо. Могул жерде дагы кыйын жашоо. Бирок бири-бири менен иши жок. Эч ким менен эч ким иши жок. Эмне болуп атат? Жок. Бардыгы тейлип Чоң жолдон бул жакка кирип алганыбыз ошо үй жакка кетип келе жатты. Аны өзүнчө эле чалкалашат го булар. Анаке о. Аттан түшсө да жерден түшпөгөн калкуучулар экен да. Но пешенесине сары нерсе жармаштырып алган буну мындай Женатый дегендей да. Короче, bunun emesi var. Ayalı var. Onu avtobusga жармашып кеткен каралана. Автобустун кете берген де ишин ачып. Аркасынан жармашып чыгышың керек экен да. Чыксаң чыгып жетишип каласың. Кино тарта бере турган жерде каралачы. Я. Мушу кызыктуу жер экен Индия. Эли аябай кичпейил. Эли сабырдуу кичпейил калк. Иши жок бири-бири мененчи. Мээнетке ушундай калк экен. Болгону ушул тазалыгы жоктугу да. Мамлекетине сөз жок. Мамлекет аябай аракетчил. Ушунча дүйнөдө биринчи орунда турат да населениясы көп бойынча. Ушунча калкын карап аткан. Мечит. Ya. No, bıktı karalaçı bu kan. Oho. Nake. Kadimki joldun jegindegi жашоо достор. Joldun jegindegi не прописанный жителдер. Көрдүңүздөр бу? Жетпейли койдук кой. Биз азыр ушул 10 минуттадан ашык жүрүп келдикпи? 10 минутта жүрүп келдик. Ушул жүрүп келген жерибиздин эмеси жол киреси. Негизи 100 сом, 150 сом ушундай экен. Таксиде деле 150 сом, анан муну болду эле биз көбүрөөк адам чыккан үчүн 150 сом деди. Онан туалет кыла беришкен кызык да, мына карагылачы. Шарт туалет кылгың келген болсо, на место машинаны токтотосуң. Ошол жерде туалет кыла бересиң да. Улуу сөздө уят жок, ушул жери дагы чоң минус экен да. Открытый эле анан не. Буларды открытый болуп атпайбы? На бул жерде өзүнчө бир люкс экен, а. Ушундай достор, карабачы жашоо. Бирок ушу Индия элинин бирөөгө наразычылыгы жок, наалыган сөзү жок. Өздөрү менен өздөрү ушак кыйбаты жок. Өздөрү менен өздөрү тирлигин улуп аткан, аракетин улуп аткан, ачыкка калбай, көчөдө калбай аткан, кыскасы турмушу өтүп аткан Индиянын элине чындыгында Аллах Таала өзүнчө ар бир инсанга ушундай эмен берип коет. Биз болсо нааразы болуп атканбыз. Эмне ол жактан болду? Анакей. Оны жерге айдайсың.
мынакей. Finish. Мына ушундай биздин жашаган үйүбүз мына ушул жер достор. Ушундай жерде жашоо. Эжени кыйнабай машинада алып келсеңер болот эле дешиңиздер мүмкүн, бирок тезирээк таксини күтүп отурбай тезирээк келип калыш үчүн ушуга чыгып алдык. Ушундай тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө бул Индиядан дагы бир жолу баарыңыздарга салам. Сизге бир туктук алып беребиз эми, бир туктук алып берсек, жеңебиз кеткенче такси кыласыз дейм. Алып негизи КамАЗ менен жүргөн эле. Мына азыр 150 сом деп эдим да. Жол киресин берип атканга чейин тартып коеюн. Мына 100 сом. Мына 10 сом, 20 сомдон өкө, мына 150 сом. Окей. Thank you, sir. Bye. Мына ушундай достор, тынч болла. Кеттик биз анда эмесе үйгө. Жаңгына шуулдаган бойча кеттик. Я. О, баллондорунан бер жаңгына кетти. Давай, брадар. Ушундай достор. Өзү бул жерде үйлөр эмес, жер кымбат экен да. Мисалы, жер сотыгына карабайт экен, мындай. Метрине карап сатылат экен. Мисалы, 1ге 1 метр, бул жагы 1 метрин 100 миң деди, 200 миң деди, ушундай кымбат экен да, кыскасы. Бир сотик, 2 сотик жер алам деген болсоң, 5 миллиондун тегерегинде алат экенсиң да. Жер аябай кымбат экен. Анан чакан, мисалы, квартира, биз жашаган квартирада бул гостиница, отель катары квартира салынган. Негизи чисто гостиница башкача болот. Мына ушул квартиранын айланасы бир канча? 1 сотик, мейли 1,5 сотик деп коюнчу, туурасы бир 10 болсо, нар жагы 15. Ушуну жок дегенде бир 5 миллион калган да. Ал эми строительный материалдар, стройкалар кадимки Кыргызстандагыдай экен. Кымбат эмес, кыскасы. Мына ушундай. Мисалы, мына жер да, мына азыр биздин отелибиз турган жердин местасы, мына жер, турасы бир 20 чыкса, узуну 20 чыкса, мына жагы 10 чыкса, 2 сотик болот. Ушул 2 сотик жер кеминде бир 10 миллионго жакын сом экен. Өткөндө биз сурап көрдүк да. Аябай кымбат экен. Ошон үчүн мен буга чейин айткам, не прописканын эли көп экен, пропискага катталбагандар. Себеби үй алганы, жер алганы шарты жоктор жанагы деп жол жээгинде жашаган Индиянын калкы да көп экен. Ушундай достор, тынч болуңуздар анда эмесе. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Так, биздин жашаган жерибиз мына ушундай сонун. Жакшы эле жер, бул жер прихожка, холл. Мына камера көрүнүп турат. Бул жерде reception. Hello, how are you? Бул жерден келебиз. Мынакей лифт кадимкидей. Лестница менен чыкса болот. Моментип учетчиктер карала. Мындай условияны укмуш. Тиги газдар, камералар, кыскасы бардык шарттар укмуш экен да. Ар бир квартиранын эмелери турат эле. Учетчиктери. Баса мен нолорду көргөзгөнчү, мына бул жердеги хозяиндардын мотоцикл аябай жакта, карабачы. Инди. Мына сага. Не деген мотоцикл болду экен мына. Я. Карасаңар да. Укмуш керемет мотоцикл экен да. Я. Royal. Мотоциклдын атын эч көрбөй койдум. Урал эмес, кыскасы. Бирок зор экен да, сом экен. Чек-чек турушун арага. Бунусу болсо жанагы чисто мотоцикл эмес, Ушундай достор. Тазалыгында сөз жок. Больницага жакын. Оппа, капкараңгы турбай. Мейли, тынч болуңуздар достор, аман болуңуздар, аманчылыктарда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Свет өчүп калыптыр лифттин ичинде.
Эми мен да көргөзбөйүнчү. Бир этажда канча дом бар? Аны да көргөзбөйт. Мына келдик. Бул эки кадимки эме лестница болсо, мына 201, 202. Ушундай эле жер. Мына бул жакта биз жашап атабыз, бул жакта Динара эжеке семьясы менен. Ушундай достор. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.